Салам алейкум, урматтуу фермерлер. Биз азыр Ысык Көл областына караштуу Түп районунун Орлиная деген айылында турабыз. Эрмек байкенин чарпасына келген болчубуз. Өзү уй багат экен, сүт багытында. Абдан сонун кооз жерде жайгашыптыр, ортосунда көл. Азыр мына элдин баары балык кармап аткан кез экен. Анан үстүнө чыкканда Эрмек байкенин сарайы жайгашыптыр. Анан өзү кантип баштаган, кантип азыр чарбаны жүргүзүп атат, пландары кандай, анан кеңештер сиздерге, жаңы баштап келаткан фермерлерге өзүнүн кеңешин берейин деп турат. Буюрса жакшы маалыматтар болот. Аягына чейин түрдүрбөй, өчүрүп салбай көрүңүздөр. Салам алейкум, байке. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Семейная, же болсо кыргызча үй бүлөлүк чарба экен. Эрмек байке да өзү айтты. Кыздары, жеңем дагы иштейт экен. Чогуу үй бүлөлүк чарба негизи бизде көпчүлүктө Кыргызстанда мындай илгертеден калып калган. Азыр болсо ушундай жандандырсак болот да, үй бүлөлүк чарба депчи. Кошумча жумушчу күчтөрдү албай, үй бүлөнүн ичиндеги иштеген кишилер да. Ошону үй бүлөлүк чарба деп атасак болот. Байке, чарба иши менен, ушу уйлар менен качан иштеп баштадыңыз эле, качан түптөлүп башталды? Негизгисинен ушу мал чарбаны 2015-жылы баштаганбыз. 2015-жылга чейин негизгиси мен Бишкекте жашачумун. Азыркы тапта мен негизи 2 кесибим бар. Бирөөсү болсо дары-дармек жана фармация бүткөм. Экинчиси болсо экономическое образование, экинчиси болсо финансово-экономический академияны бүткөм. Ошо 2 кесиптин ээсимин. Ошо 2015-жылга чейин Бишкектеги дары-дармек фирмаларында жетекчи болуп иштегем. Бирок менин көз карашым ошол жерден көп жеринен өзгөрүлдү. Себеби деген шаарда жашасаң, айылга келсең бүт баары токтоп калган убакыт болгон. Ошондон 2015-жылы мен шаарда Бишкекти таштап туруп, ошо айылга көчүп келгенбиз. Айылга көчүп келгенде ошо өзгөнчтөр көрүп турган жерлер бул илгерки Советтер Союзундагы койдун сарайы болчу. Кой сарайы бузулуп кетип, анан орду бар болчу. Анан ошо 2015-жылы сатып алып, биякта ошо башында баштаганда ошо 5 уй менен баштаганбыз. Сарайдын ичине кирдик. Байке, ушунун баары кантип башталды? Мисалы, азыр ушул тапта 50 баш же болсо 30 баш уй багып кетиш, же болсо бука, сарай, баягы сүмүлө деп коет го. Ошону баштап кетиш кыйын. Анан сиз 2015-те кандай эмне болуп баштадыңыз? Негизгисинен 2015-жылы бул айылга көчүп келгенде үй жүз эле бар болчу. Андан башка бир башталгычы ошо бир 5 уй алганбыз. 5 уй биздин эле баягы илгерки эле уйлардан алып, ошо 5 уйдан баштап, мындайча айтканда бул мал эле карабасаң негизгисинен эч кандай жылыш болбойт да. Аракет аябай көп болду. Анан ошо 5 уй менен токтобостон бияктан кредит алганга аргасыз болдук да. Анткени биз өсүшүбүз керек, өнүшүбүз керек. Анан өзүбүздү баягы тобокелге салып туруп, ошо компания банкынан негизгисинен бул сарай салганга ошо 900 000 сом алганмын. Анан 1 жылга жетпей, кайра да 1 миллион 300 000 сом алгам. Ошо азыркы тапта баягы сүт багытындагы өзүңүздөр көрүп тургандай, Симментал породасындагы ошо уйларды алып, азыр ошол эки уйлар менен өстүрүп, сүт багытында иштеп жатабыз. Негизгисинен бул сүт жагы аябай пайдалуу болот. Анткени деген биз биякта өзүңүздөр көрүп атасыңар, мен үй бүлөм менен. Биякта азыр жайкысын сүттөн эле жумасына 25-30 000 сомдун тегеректесинде сүттөн акча түшүп турат. Андан тышкары музолор болот, торпокторун сатабыз, ургачларын калтырабыз. Ошентип бул негизгисинен ушу үй бүлөбүзгө биздин ушу алган айлыгыбыз ушу уй менен болуп атат.
негизи көпчүлүк баягы айыл жергелеринде желиндерди жакшы жуубайбыз го. Бул сизге бул маалымат кандай, өзүңүз каяктан алдыңыз эле желиндерди жууп Бул негизгисинен анан сааш керек экенин? Советтер Союзунда биздин атабыз да энебиз да ошо уй саачы колхоздун уйларын. Ошол кезде Советтер Союзунда ошо первоочередно тазалыкты каралчу да. Азыр деле кош эрек принцип менен анткен деген уйду эмчегин жуугандан кийин уй ийип баштайт. Ийгенден кийин анан сааган өзүбүзгө да жакшы, тазалыкка да жакшы да. Уйдун эмчектери да кесилбейт. Эрмек байкенин кызы жанында турат. Кыздарга, үй бүлөлүк чарбаларга аябай чоң үлгү болот деп ойлонуп атам. Биз сүйлөштүк. Атың ким болот? Санира Бига. Эрмек байкеге негизги жардамчы болуп аябай көп жумушту аткарат экен. Музолордун жанында турабыз. Анан Эрмек байке өзү айта кеткендей, шаардан келип, шаардан тем более Бишкектен анан ушундай айылга кантип көнүп кеттиң? Негизи биз Бишкектен келгенде кичинекей эле кыздардан болчубуз. Где-то 4-5 жаштарда эле болчубуз. Анан кийинчерээк биринчи өзү айткандай эле 5 уйдан баштадык. Ал 5 уйдан биз эми кичинекей болгондон кийин жана жолочу эмеспиз, коркчубуз. Азыр болсо коркпой деле калдык. Бат эле көмүп кеткенбиз. Эң биринчи мисал деген уйлар байлачубыз, музаларга чөп берип, жем берип баштаганбыз. Андан кийин көмүп кеттик. Азыр көбүнчөсүн деле чогуу эле кылабыз. Өзүңүз айта кеткендей, негизи айылдагы кишилер айылдан тажап шаарга барып, бизден түшүнүк илгертеден бери Союзда калып калбады эле. Окубасаң, билим албасаң, мага окшоп уй сагып каласың, же болбосо койчу болосуң депчи. Эски бизде Союздан калган түшүнүк чоң эне, чоң аталарыбыз ошентип айтып калганда. Азыр болсо тескерисинче шаардагы кишилер, мисалы сиз билим деңгээлиңиз аябай жогорку билим деңгээл, анан КГМаны бүттүм деп атасыз. КГМ да, КГМ. Ошондой жогорку билимдүү адамдар наоборот сарайларга барып, баягы заманбап түрдө өнүктүрө башташты да. Ушуга оюңуз кандай негизи? Негизгисинен мындай да, Бишкек биздин Кыргызстандын борбору болгону бул мегаполистердин бирине кирет. Аяктан азыр кичинекей акча менен чоң бизнес кыла албайсың. Аяктан күнүмдүк жашоо шартка акча тапса болот. Айлык маянасы жетет, курсагың тойгузуп, кийимиңди кийгенге. Бирок ар жагы түбү жок болот да. Себеби деген тапкан акчаң бар эле курсак менен кийимге, анан катыштарга эле кетип калат. Бирок келечекте балдарга жардам берейин десең, алган маяның, алган айлыгың эч нерсеге жетпейт да. Мен деле ошо Бишкекте иштеп атканда ошо фарм фирмалардын жетекчилигинде иштедим да. Жетекчилик иштегенде эле маянабыз бийик болгону менен, бирок топтогонго каражат калчу эмес. Анан ар ойлонуп, бер ойлонуп отуруп, ошо айылга келгенди чечтим да. Айылга келгенде бир четинен намыстандым. Лейген Бишкекти таштап коюп, эки кесип нээси болгондон кийин ошо жака келгенден кийин ошо уят болбостон намыстанып отуруп, мына ушундай аракет менен ушундай даражага жетип отурабыз негизгисинен. Анан бирок эми шаардыктар биз көп эле жаш балдар кетип атат, иштеп атканда мен айтам, мисалы үчүн бардыңар. Сен ошол жакта эртең саат 8ден баштап кечки саат 12 саат иштейсиңер. Ошо 12 саатта ошол жакта иштегиче, ошо үйүңө келип эле бир 30 сот огородуңду 12 саат иштесең, сен тияктан тапкан акчаны бияктан эки эсе табасың. Азыркы тапта негизгисинен эми дүйнө жүзү боюнча азыр кризис болуп атат. Кризис болуп атканда биринчиден азыр эмне кетет? Тамак аш кетет. Экинчиден дары-дармек кетет. Анан үчүнчүдөн эмесине кетет. Ошондуктан биз өндүрүштү, айыл чарбасын өндүрүшүбүз керек. Баарыбыз эле Бишкекке барып эле отуруп атсак, биздин жанагы тамак аш коопсуздугун ким өндүрөт? Анын баарын ушу биз өндүрүшүбүз керек. Жумуштан коркпош керек, аракет кылыш керек. Мен деле ошо 11-ди бүтүп, ошо айылдан кеттим, ошо жактан. Кеткенде мен ошо бир пакет менен эле кеткем. Ошо айылдан мен чоң ата чоң анам колунда өсүп калдым. Ошо пакетте бир шым, анан бир эле тапочкам болот. Ошонун барып окка өттүм, ошо окунун баарын бүттүм, иштедим. Мына аракет кылсам, мына шүгүр ушул даражага жетип отурабыз. Элдерде негизи көпчүлүктө кредит маселеси, кредит алгандар да бар, анан албагандар да бар. Эки тараптуу, анан баягы багытсыз
Мисалы бир нерсеге колдонуп алам дейт, бирок барып же үйгө же машинеге же той же башка нерселерге колдонуп кетет. Ошо боюнча кеңешиңиз кандай? Негизи пайда калабы, түшөбү, колдонсо болобу, өнүксө болобу? Негизгисинен баягы кредитти алып өнүксө болот. Анткени деген алгандан кийин ошол жердин өзүнүн багытына коюш керек да. Эмнени мисалы үчүн көздөп атасың, эмне иш жасайм деп атасың, ошол жерге толук кандуу салыш керек да. Анан кредит алып туруп эле бир нерсеге салгандан эле там 1-2-3 айдан кийин, там жарым жылдан кийин пайда көрөм дегенден кичине алысыракмын. Себеби кредит алгандан кийин баягы мал болобу, башкасына болобу алгандан кийин туура пайдаланышыбыз керек. Биздики азыр көбүнчөсү мындай болот баягы. Кредитти алат, той топуракка салат, анан калганын болсо мал сатып алат. Анан малды жакшы карабай коюп туруп, аягында малды да сатат, аягында банкрот болуп калып эле, анан Россияга же ар жак бу жакка иштегени кетип калып атат да. Негизи туура багытка салыш керек. Анан бир салгандан кийин чыдаш керек. Анча-мынча жерден негизгисинен баягы чыгаша жактарды кичине токтотуп, кичине аракеттенсе пайдасы бар. Пайдасы болгон үчүн ушундай даражага жетип отурабыз. Андан тышкары бияктан азыр банктардан биздин мамлекеттик банктар бар. Аяктан эле мен ушу кредит алайын дегем. Алайын деп барсак, ушу биз койгон үйүбүздү ошо залогко койгонбуз, ошо оценкасы аябай төмөн болуп калды да. Бул мен алган бул компаньондуку, бул рыночный баа менен эле ушу имуществону оценивать этип, ошол жерге бизге жакшы жардам болду. Сименталдарды көрүп атам. Анан багыт, кайсыл багыт менен кетейин деп турасыз? Жана баштаганда эмне себептен ушул сименталдарды алдыңыз эле? Негизгисинен азыркы тапта өзүңүздөр көрүп турасыңар, бул симентал породасындагы бул негизгиси башкы бул торпок кезинде бул Россиядан келген да. Россиядан келген, азыркы тапта уже бул бияка келгенде ушу 3 жылдан ашып калды. Булар уже адаптациядан өттү. Булар деген сименталдын баягы жакшы жери, булар деген сүт багытында да кетет, эт багытында да кетет да. Булардын эркек музулары бат чоңоет, анан этке бат эт алышат да. Анан өзүңүздөр көрүп турасыңар, бул уйлар сөөк саактуу, анан этин да бат толтурат, андан тышкары да бул сүттү да жакшы берет. Анан бул өзүңүздөр көрүп турасыңар, бул өзүнүн мурунку уйлар менен булар менен салыштырмалуу, булардын сүттүн майлуулугу жогору болот. Булар 3,5-4% чейин чыгат да, булардын майлуулугу. Местнелер болсо 2-2,5 тегеректе, 3 тегеректесинде болуп калат. Булардыкы стабильно 3,5-4 чейин. Тууган. Булар тууган. Азыркы тапта булар аз боз, буюрса могу майларда уже тууп башташат булар. Орточо канча литр? Орточо негизгисинен 10-12 литр бир сааганда чыгат. Бир саганын эртең менен кечинде болгондо ошо 25 литр тазасы болот да. Эми кээ бирлер 30 литр 40 литр дейт, 30 литр 40 литр менен ачык болгону ушундай. 25 литр. 20 литр тегерек. 20-25 чейин. Тоют жем канча жейт? Мисалы элдер мен баягы үстүртөдөн айтып келатам, ошол канча литр, канча тоют берет экен, канча килограмм жем берет экен, анан ошону кандай кылып алат экен дегенди айта кетсеңиз. Эми кышкы тапта 20-25 килограмм силос жешет. Андан тышкары бир маал чөп же саман алмаштырып турабыз, өздөрүнүн эмесин карап туруп, эмнени жебей атса ошол жерден алмаштырып турабыз. Андан тышкары күнүнө 3,5-5 килограммга чейин жем беребиз. Андан тышкары негизи арпа жем. Арпа буудай аралаштырылган жем. Жалгыз эле арпа бере бергенде арпанын калориясы кичине эмерээк болуп калат, азыраак болуп калат, ошондуктан буудай кошуп, буудайды аралаштырабыз. Анткени жүгөрүдө болсо, силостун ичинде ушу жүгөрүсү да бар да. Анан ошол эрекинсинен андан тышкары могу жазгы тапта жаш тууган уйларга жарма бышырып беребиз. Ошо күнүнө бир 7-8 килограмм жарма беребиз. Кою, ботко сыяктуу кылып эле беребиз. Андан тышкары картошка бышырып беребиз. Ошо эрекинде болуп кете берет да. Колубузда эмне болсо ошол эрекинде бышырып эле ошо уйларга эле беребиз да. Эмне себептен сүт багытын тандадыңыз?
Сүт багыты болгондо эми негизгисинен азыркы тапта бул айыл жергелеринде көбүнчөсүнүкү эле баягы уйлар баягы эме майдаланып кеткен да. Майдаланып кетип анан көбүнчө уйлардан күнүнө суткасына 5-6 литр алгандар бар да, көбүнчөсүнүкү. Анан бул сүт негизгисинен аябай эле кирешени жакшап келет да. Кышкы тапта 1 литр сүт 35 сомдон 40 сомго чейин чыгат. Жайкысын болсо 28-30 сомдун тегеректесинде болот да. Анан ошо күнүмдүк кирешесин алып келгенде 3,5-4 миңге чейин күнүмдүк кирешеси болот да. Анан эми киреше деп эле таза кирешени айта бергенде деле болбойт. Себеби деген бул малдын дагы ошончолук тоютун бериш керек. Биз 2 жылдан бери ушу Атыран айыл аймагында илгерки Сабаттер союзунан калган чыктуу тоюттарды даярдап баштадык. Кукуруза сеип, ошол эркинде чыктуу тоют даярдайбыз. Андан тышкары силос деп коет орусчасы, анан кыргызчасы чыктуу тоют деп коет. Ошол эркинен даярдайбыз. Андан тышкары арпа, буудай ошону аралаштырып, ошо жем кылып кыштай берип чыгабыз. Кыштай жаздай бир июнь-май июньдарга чейин. Андан тышкары анан саман беребиз. Саман, чөп ошо бүт аралаштырып беребиз да баарын. Тоютту сатып албайсыз? Жок, тоюттун баарын өзүбүз өндүрөбүз. Анткени сатып алганда анда деген тапкан кирешеңдин баары ошо сатып алган кишиге кетет да. Мурун биз жалаң чөп менен эле саман берчек. Чөп менен саман бергенде мунун өзүнүн нарк баасы аябай кымбат болуп кетет да. Чөптүн бир түк чөп 250-300 сомго чыгып кетет. Анан бир уйга жок дегенде күнүнө 1,5 түк кетет да. Ошондо мен өткөндө отуруп, былтыркы жылы мен ошо отуруп санап чыкканда эмнеси пайдалуу болот? Тиги силоспу же кургак чөп менен саманбы деп санап келгенде силос аябай эме болуп чыкты да. Арзан болуп түштү. Наркын санап чыкканда бүт тиги жерин айдап, тырмап, сээп, ошол жерин сугарып, дарысын баарын берип, күзүндө чаап, топтоп ушу малга бергенге чейин 1 килограмм силостун баасы 1 сом 20 тыйынга чыккан. Ошондо бир күндө себестоимость, полный себестоимость, ошондо 1 сом 20 тыйынга түшөт. Ошондо бир уйга где-то в среднем бир 15-20 килограмм силос жесе, ошондо деген бир 30 сомдун тегеректесинде болот бир күндө. Биз эсле деген жарым түк берсек, ал деген 150 сом болот. Канча литр сүт өндүрүп жатасыз? Эми кышкысын негизгисинен бул биздики жайлоонун шарты кичине суугураак болгондуктан байланыштуу музоолорду биз эмизебиз. Анткени эмизбей кол менен колго баксак музоолор кичине жүдөрөөк болуп калат экен, арып түшүп калат экен. Ошондуктан музоону эмизгенден тышкары жайкысын күнүнө 300 литрдей төгөбүз. Жайлоодон? Жайлоодон. Жайлоого барып алып кетет? Жайлоодон үйдүн жанынан эле, боз үйдүн жанынан алып кетет. Жайлоодон көчүп келгенден кийин ушу үйдүн жанынан келип алып кетет да, саап койгондо. Кышкысын эми көбүнчөсү уйлардын баары эметип баштайт, байып баштайт. Анткени жазгы туут биздин уйлар. Ошо эметкенде кышкысын 60-70 литрден төгүп турабыз стабильно. Кайсы завод? Ошондо бияк мына азыркы тапта бул шаарда азыр 2 завод, шаарда 1 завод бар. Эмне эле? Бирөөсү болсо Белая река, Үмүт, анан эме жетегибизде Акжала. Өзүңүздөр көргөндөй, кредитти жакшы туура пайдаланса, бизнесиңизди өнүктүргөнгө же болбосо финансыңызды, кирешеңизди көбөйткөнгө жакшы курал болуп берет. Буга мисал ушул видеодогу каарман Эрмек байке, ошондой эле сиздер дагы Компанион банкынан агро кредит алсаңыздар болот. Жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо үчүн, каражаттарды жана сезондук жумуштарды аткаруу үчүн, материалдык ресурстарды сатып алуу үчүн жана башка максаттарга берилет экен. Кредит менен кошо Компанион банкынын кардарлары арыз берген учурдан тартып банктын уникалдуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушот экен. Агрономия жана мал чарбасы боюнча жогорку квалификациялуу адистерден акысыз кеңештерин ала алышат. Буюрса Кыргызстанда үй бүлөлүк чарбалар, үй бүлөлүк фермалар, сүт багытылуу, эт багыты, же болбосо кой баккандар, же болбосо дыйкандар кандай багытта болбосун, үй багыты поколение деп деле койсок болот. Жанагындай Европада, Америкада 10-муун мисалы фермер деп айтылат го.
ошондой бизде дагы Кыргызстанда дагы маданият сыяктуу болуп өнүктүрүп кетсек абдан жакшы болот. Фермерлерге кеңешиңиз? Фермерлерге кеңеш бергендимде негизгисинен бул мал чарбалоо, айыл чарбасы болобу, негизгисинен бул жумуш оор нерсе. Буга деген көп убакытты талап кылат, көп деген аракетти талап кылат. Ошондуктан мен ойлойм, негизгисинен эле биздин кыргыздар бала кезден канча ата бабаларыбыздан бери ушу жалаң эле мал жандык менен ушу жан багып келгенбиз. Ошондуктан айтам, кыргыздын бир жакшы сөзү бар, ак канаттан суу агат депчи. Ошого карабастан, ошол элекке ылайык негизгисинен биздин фермерлерге айтат элем, аракет кылыш керек, эчтекеден коркпош керек, аракет кылса эле бүт нерсенин баары болот. Айыл чарбабыз өнүксүн, Кыргызстан өнүксүн. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.